Ырчы Алмаз Шаадаевдин «Эми мага баары бер» деп аталган клибин көргөн адамдардын саны 23 миллионго жетти. Бул тууралуу Ырчы өзү маалымдады. 23 миллион, мактанып деле киргизген жокмун, архив үчүн деп билдирди Ырчы. Аталган ырдын сөзү жана обону Ырчы обончу Гүлжигит Сатыбековго таандык. Клип 2018-жылы 4-мартта YouTube каналына жүктөлгөн. Клипте үй бүлөлүк маселелер чагылдырылган. Solo Media YouTube каналындагы чыгарма 8 миңден ашык адам пикир калтырган. Эскерте кетсек, Алмаз Шаадаев 1990-жылы 11-сентябрда Нарын облусунун Ат Баша районунда караштуу Кара Суу айылында туулган. Фаридам, күлүп койчу Айдай, карындаш деген ырлары менен белгилүү. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Белгилүү блогер Назира Айтбекованын социалдык тармакта бөлүшкөн посттору ар дайым окурмандардын кызуу талкуусун пайда кылганы менен өзгөчөлөнөт. Бул ирет жазгандары дагы көрөрмандардын кызуу талкуусун жаратты. Аял кишинин мээсинде чар жайыт башталганда үй жыйнайт, салондорго чуркайт, тегерегин өзүн иретке келтирүү менен бирге мээсинин ичин ойлорун да тазалап чыгат. Бир коуч тренинг мырза өзүн сүйүү, жан дүйнөсүн ыңгай жаратуу, сулуулук жасоо, рахаттануу деди. Ойлоп көрсөм дагы эле өзүмдүн экинчи орунга коюп келе жатыптырмын. Кийимимди карасам жупунуу, боенбой да калдым. Байкенин сөзүн ойлоп отуруп, эмнеге мындай деген суроого кептелдим. Өзүмдү жөнөкөй болуп калдым. Эл эмне дейт, чыктым деп алдап коет экенмин деп шапалактап жүрө бермей ада таптырмын. Жалгыз жашоого көнүш үчүн убакыт керек болду окшойт. Үй алыш керек дедим. Алдым. Баланы жакшы мектепке киргизем дедим. Киргиздим. Андан ден соолуктарды каап, ары жак, бери жагымды жыйыштырганча эле убакыт өтүп баратыптыр. Көзүмдү жумуп алып өзүмө суроо бердим. Назира, жакшы кийинип жүргөндө өзүңдү кандай сезесиң? Мыктууну айдагандачы? Сонун үйдө жашаганга акың жокпу? Эс алгангачы? Мен жакшыга татыктуумун жана акыллуумун деген чечимге келдим. Үйүмдү зимилдетип жыйнап, шопинг кылып, сулуулук салондорго, ден соолук чыңдоо үчүн клиникаларга бара баштадым. Тренингдер, китептер кайра улантууда. Мен азаматмын, өнүгүү кажет, бактылуулукка толук укугум жана акым бар. Силерди жакшы көрөм деп жазды Айтбекова. Эскерте кетсек, Назира Айтбекова белгилүү алып баруучу блогер гана эмес, топ трафик быйыл сөзсүз тем. Көк салкын фильмдеринде жана бир катар долбоорлордо аткарган ролдору менен элге таанымал актриса. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп, акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.